Assalamu alaikum, hurmattуу достор, hurmattуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн туугандар биз Алайдын Кара булак айылынан бисмилла деп баштадык. Өткөндө ушул эле жерден сиздерге бир көк жал деген кайманаттагы атты тартып көрсөтүп бердим эле. Бүгүнкү чыгарылышта кайрадан туугандар биз келдик. Кыял аканын эки аты чыгат экен достор. Тандалган аттар, күчтүү аттар достор, сыны келишкен жакшы аттар. Бүгін көрсөтөбүз. Анда эмесе биз баштайлы. Кыял ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тынчсызбы ака? Шүгүр Аллага шүгүр. Денсаулыктар, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүң? Жүрөбүз ака, Кудайга шүгүр. Келдиңби? Келип алдык. Өткөндө ушул жерден көк жалды таптык эле ака. Көк жал деген жакшы ат чыкты эле. Ал эмне болду, ошону айтып коюң ака, Көк биринчи. жал ошол чыккандан кийин эле бир саат, 1,5 саат ичинде сатылды. 1 саат 1,5 саат эле убакыт болду, а? Чыккандан кийин эле. 1,5 саат убакытта сатылды. Кайсы тарапка кетти, каякка сатты ака? Өзбекстанга кетти, өзбек туугандарга. Өзбек туугандарга. Жетип, кирип, рахматын айтып, аксакал алды бир. Жакшы ат эле бирок, а? Ат жакшы. Жакшы ат эле. Бүгүн Биз жөндү эле кылып эми жакшы аттарды, мүмкүн болсо жакшы аттарды алып келем дейм. Бүгүн да бир жакшы эки ат. эки ат чыгарасыз. Эки ат чыгарабыз эми. Бирөөсү чоң ат, мына эми орто. Жөндүү бага коюлабы ака? Жөндүү бага коюлат. Жөндүү бага коюлат. Жөндүү бага ушу келгенде карап эле мындай эле кичине биз баянтып көп кылып эме кылбайбыз. Инсап менен дең, а? Инсап менен. Мына достор. Анда биринчи аттан баштайлы ака. Көк ат. Кандай ат? Жашы кандай? Көк ат бул таза эле карабайыр. Жашы жазга 3 асый. 3 асый. Жазга 3 асый. Улагы, үйүрү гарантия берди эгасы. Чабылып жүргөн ат, а? Тынбай чабылат экен. Азыр мына ушу быйыл деле үйүрдөн келиптир. Тынбай улакка чабылыптыр. Уже сууп ат. Сууп таптайыр. Таптайыр экен да. Эти дагы ортодон ылдый да бул. Арыкка кирип калат. Арыкка кирип азыр мына. Арыкка кирип калат. Бунда эти жок да. Просто өзү көчмөр жанагындай сорулат экен. Бою 1,60 плюс. 1,60 плюс. Жашы кандай? Жашы жазга 3 асый болот. Ошондо 3 асый болот. 6 жаш болуп калат экен, а? Үйүрү барбы экен ака? Үйүрү бар. Үйүрүнө 100% гарантия. Үйүрүнө 100. Чуркашы кандай? Улагына аягы жеңил. Аягы жеңил. Мына достор. Жакшы акеден алып келдим да буну. Анан Кудай кааласа ат барган жеринде уят кылбайт. Өзүнө ылайык. Анда кирип чыгыштар жакшы экен өзү. Ооба. Баары жакшы, а? Бардыгына жок. Буттары тазабы ака? Буту колдорду тап. Мына туугандар, буттары таптаза экенин көрөлү. Сиздер байкаңыздар туугандар, аттын газыктары өтө күчтүү булдар. Мына көкүрөктөрүн бир алалы. Атты чаап көрсөк болот анда, а? Болот. Бир ушул жактан келбейсиң, мына машина тараптан. Аттын чуркаган бир көрөлү туугандар. Андан кийин Кыял ака бул аттын жөндү койгон баасы канча болот? Аны дагы билели. Алайдын ушул Кара булак айылына келип туугандар аттарды көрүп алып кетсеңер болот. Экинчи ат аябай күчтүү ат чыгат туугандар. Өтө мындай дерзкий кайманаты Евро деген бир атты көрсөтөбүз. Ошол жерден чабып келчи. Мына жердин бийиктиги туугандар бир 9% бийик. Ошол жерден мынакей чабып көрөлү. Өтө бер. Кете бер. Чатка аяктары өтө кенен экен да. Чаткага кенен экен, а? Дагы коёр, дагы чап. Оозу жумшак. Оозу жумшак. Кеңири жер болсо ака чабып эле турган ат экен, а? Качтагы туугандардай болуп жерибиз кеңири эмес да Алайда. Бу деле тоо таш го. Ооба. Жооштубу, жоошпу экен? Жоош, а? Эмеге өтө жоош экен. Оңго солго буруп койчу. Ошондо ака бул аламанда чабылып жүргөнбү? Быйыл аламанга деле чабыла берет экен. Өзү эти орто экен да, бул улакка жооп деди улагына да. Улагына жооп. 5-5 көргөнбү экен? Мына көкүрөктөрүнө келеге кирген немелери, издер эки көкүрөк немелери бар беле. Мына тургандар. 5-5 сурабады ошон. 5-5ке чабылбады деди. 5-5ке чабылбады. Көк аттын баасын канча дейсиңби? Көк аттын баасын жөн деле кылып коём. Канча айтыңчы ака? 160 миң. 160 миң сом. Ооба. $1,900 болуп калат экен ака. 900 болуп калат. Кеми болот дагы. Кеми болот, сүйлөшөбүз. Мына туугандар. Акырын бастырып койчу экен. Үйүргө алам дегендер болсо да энчиге разат. Мына достор, энчиге үйүргө алам дегендер болсо, улагы таамай биринчи номердеги атты сиздер мына көрүп турасыздар. Баасы кандай коюлду туугандар? Атка карап баа бериңиздер. Эми экинчи атты тартабыз туугандар. Кайманаты Евро деген сындуу атты көрсөтөбүз. Биз менен чогуу туруңуздар. Мына достор, алдыда Евро чыкты достор. Евроны көрөлү.
Kıyal aka attın küçtüsün alып kelipsiz aka. Attı küçtüsün bir. Sındıсын alып kelipsiz aka. Allah'dan bolup bir жақсы өлкөлөр аркылуу оң келип алып келдик да. Бул каяктан келген ат aka? Кандай ат экен ошол боюнча бир маалымат бериңчи бизге. Бул ат Ноқаттан таап келдик. Ноқаттан келди. Ноқаттан бир ноқат өлкөлөр бар эле ошолордун аркылуу таап алып келдик. Бул кара байыр ат бекен aka? Таза кара байыр ат экен. Кара байырдын дагы Энеси до сих пор багат экен. Энесин өзүбүз көрүп, энесин да видеого тартып алдык. Бул аттын энесинин жанында карындашы да турат, Байтал. Бою 170 экен Байтал. Байталдын бою. Анан бул энеси кара тору кашка бий экен. Жоон жолпу чоң бий экен. Ошо бийин баласы өздөрү кол бала кылып чоңойткон ат экен. Жашынан баштап эле, Жашы кандай экен? жазга 5 жаш, экасы. 5 жаш. Кара байыр таза. Таза кара байыр. Ай жаныбар. Любой немеге сарсам 100% кара байыр. Атасы Ноқат атактуу Тойтук деген ат болгон экен, ошол аттын баласы экен. Уруктар, а? Уругу. Ошонун прямойло баласы экен. Тойтук деген күчтүү ат бекен эле. Күчтүү ат болгон экен. Мына достор. Аттын баласы. Ana бул атты үйүрү бар бекен жок бекен? Үйүрү бар экен. Үйүрү бар. Улагына 100% жооп. Улагына жооп. Бою 1.67. Бою 1.67. Евро уру менен анан казыктарын тарт, көкүрөктөрүн тарт. Мына достор аттын жанына келет. Евро уровиндеги бою 1.67 дедиңиз. 1.67. Кайман аты дагы евро. Кайман аты ошо кече балдардан сураса туулганда өздөрү ошо евро деп ат коюшкан экен. Ошол боюнча эле евро. Ошол боюнча экен да. Ооба. Буттары таза бекен ака. Жакындан көрсөтөйүн, а, казыктарын. Атты чапсак болот. Болот. Анан кара байырдын мынандайы кем болот, өзү редко. Башты карап коюңуздар, башты. Бою. Бир неме кылчу, бастырып койчу. Бияка чабып дагы койчу. Чаба бер. Жаныбар. Тез дагы экен, ака? Тез. Кахаласа өтө жакшы. Бул барган жеринде Ha. вообще уят кылбайт. Уят кылбай турган ат ака. Совсем уят кылбайт. Жаныбар. Оозу деле жумшак. Ооzu дагы жумшак. Оозу жумшак. Улунунан Болду. Энесинен ажыраткандан баштап кугазыкта экен да. Бул кучок. Ошондо Көк чөккө ошо. көк жээлек бекен, а? Көк жээлек экен. Көк жесе дагы. Мына достор. Эми атты чаап көрдүк. Койгон экен да. Кандай? Ручной кылып койгон экен, урук алабыз депчи. Ошол көк жебегени деген ошол. Анан кулун-пулунга бирок жоош экен ба. Туулгандан кийин аралаштырып да кое берип койгонго малда Тиштеп, жаман адаттары жок бекен ака? Характерлери. Жок, ат өзү жоош, вообще жоош. Бир оңго солго буруп койчу кам. Ошол жерден, Алла насип кылып өзүбүздүн Кыргызстанда алына турган болсо, мен кимге алса дагы ошол адам мен сүйлөшөйүн деп атам да, Кудай кылса бир үйрө. Кулун алам деп ба? Эркек кулунан бирди бересиң деп, сатып алам. Мына туугандар. Өзү негизи кулун ала турган ат экен, а? Ооба. Улагы 100 болсо эми бунун баасын канча деп коесуз ака? Баасы мен жанагы 10 миң, 9 миң дебейм. Канча дейсиз? Алган жакшы пулга алдык. Бул деле мындай көргөндөр билет болуш керек. 5700. $5700 дедиңиз. Аз маз кем болот. Жакын эле айтып коелу. Мына туугандар, евро деген кайман аттагы Кыял аканын аты. Алайдагы Кара булактагы Кыял аканын аты $5700 бааланды. Кеми болот ака? Кеми болот. Кеми болот. Сүйлөшөбүз. Мындай реальный клиенттер болсо сүйлөшөбүз. Келип, минип көрсүн атты. Кудай кааласа аттан айып жок эч жерде. Айып таппайсың. Айып жок. Түшүнүктүү ака мына. Анда эмесе алдыда мен номерлерди калтырдым туугандар. Атты көрүңүздөр. Үстү кандай экен? Толобу? Толо. Үстүн берип тартып коюң. Кара тасып койгон. Сорларын тартып атырган. Сорларды. Болду. Мына туугандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш ушул Алайдагы аттарды тап көргөзүү менен жыйынтыктайбыз. Анда эмесе туугандар, аттарды көрдүңүздөр, жаккан болсо класс. Кыял аканын соодасына береке. Базарыңызды берсин. Кыял ака базарыңызды берсин анда. Рахмат, Замир. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду. Амандашканга чейин туугандар.